Эмне себептен айып кылмышка жарашууна караша бузулбайт. Бүгүн урматтуу кеңеш менен катышуучулары, урматтуу көзөмөл кылган прокурорлор, укук коргоо орган кызматкерлери, мурдагыдай көндүм иштен бүгүн арылышыңыздар керек. Тергөөчү ишти козгоп койду. Тергелде прокурор кааласа бекитип берди айыпта токтомун. Тиги барды китеп кылып, катышкан прокурор таанышпай туруп дежурный сөзүн сүйлөп, сот колдоп соттогон фактылар миңдеген. Биз буну бүгүн токтотушубуз керек. Мындан кийин тергелген иш айып угузулуп, сотко барганда ошол бойдон соттолот деген түшүнүктөн алыс болуңуздар. Биз талапты койдук, укук коргоо органдары, сиздерге да айтам, өзүңүздөрдүн ведомстводо бул боюнча көзөмөлдү катып алсаңыздар. Биринчи РППга каттоо боюнча, эгерде сиздер каттаган РПП формалдуу түрдө жасалма каттала турган болсо жоопкерчиликти карайбыз. Бул боюнча иш аракеттер жүргүзүлөт. Экономикалык кылмыш боюнча дагы жанагындай ички иштер бөлүмүндө кылмыштар боюнча дагы жасалма РППга катталуу аябай көп. Бул жерде коррупциялык кандайдыр элементтер да пайда болуп калды. Милиция кызматкерлеринде тергөөчүлөр эгерде жабырлануучу же ошо шектүү адамдын суранычы боюнча кандайдыр сүйлөшүү менен ошонун ишин тергейт, башка 300-400 иштер кабинеттерде жыйылып турат. Туурабы? Бул боюнча чечим кабыл алышыңыздар керек. Экинчиден, прокурорлор ишти көзөмөл кылууда сапаттуулугун караңыздар. Мөөнөтү жок болсо дагы кылмыш иш бир жумада тергелип бүтүш керек, билесиздер. Андан кийин ар кандай ойлонулган, жашырылган фактылар менен ишти эч убакта далилдей албайсың. Экинчи маселе, эгерде айып угузулуп күнөөсү тактала турган болсо, айыбы кылмышкердин жасаган кылмышына карата гана угузулсун. Кошумча айып сот кийин кыскартып коет деп адам укугун тебелегенди биз токтотолу. Үчүнчүдөн, сотко катышкан прокурор кылмыштын материалдары менен таанышып, сотто айыбы угузулса, ошону далилделсе, айыбы боюнча жаза сураңыздар. Эгер тергөөнүн кемчилдиги менен кандайдыр жаңы жагдайлардан башкача жагдайлар чыкса, жазык процессуалдык кодекстин талабы боюнча бүт милдетти аткарышыңыздар керек. Бул бүгүн биздин жарандардын укугун коргоого болгон негизги кадам болуш керек. Ал эми соттор боюнча сиздер дагы мыйзам талабы менен жанагы УПК, жазык процессуалдык кодекс, кылмыш кодекстерине жоруктар боюнча чогуу өзгөртүүлөрдү киргизели, бир тартипте пленумдарды өтсөңүздөр. Андан кийин жаза чектөөдө сиздер дагы баягы ура менен прокуратурадан айып угузулуп келди, эсенбу бизди көзөмөл кылып атат деп соттогонду токтотуңуздар. Соттор боюнча да өзгөчө чаралар көрүлөт. Эгерде ушундай сот чечимдери далилдене турган болсо, биз тартип комиссиясына жиберебиз чара колдонуу. Ошондуктан урматтуу кеңеш менен катышуучулары, бул 4-чү маселе боюнча барыңыздарды ишке болгон аракетти жаңыча көз караш менен карооңуздарга чакырам. Азыр жаңы жетекчилерден мына Сыймак Асылбекович бар, ички иштер бөлүмүнүн министри, улуттук коопсуздук кызматы мына коррупцияга каршы бөлүмүнүн жетекчиси отурат. Аракеттер бүгүн көзгө басарлык да. Бирок процессуалдык жагын дагы көз жазымда калтырбаңыздар. Кылмышкерди аныктоо менен кылмышкердин укугун да чогуу бирдей сакташыбыз керек биз. Ушуну көңүлгө алсаңыздар. Бул маселе боюнча суроолор болбосо чечим көтөбүз. Чечим боюнча кимде кандай суроо бар? Барыңыздарга материалдар таркатылган. Суроолор жокпу, сунуштар? Жогорку соттун орун басарыны Нургүл Жакуповнун сунушу эске алынат. Бул чечимди каралып атканда стенограммалар окулуп чыгат. Эгерде чечимге макул болсоңуздар, добушка коем. Ким макул? Каршы? Чечим кабыл алынды. Акыркы маселе бул 19-жылдын 19 декабрындагы
чечимден уш координациялык кеңеш менен чечимдин аткарылышы боюнча сөз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Равшан Азатовичке берилет. 6 мүнөт.